Туугандар келе жатасыздарбы? Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келе бересиздер. Биз турган жер Озгурдун дачасы, дачасынын дагы түштүк тарабы. Ушул жерге келе бересиздер. Мына биздин бет маңдайыбыздагы турган 4 бөлмөлүү үй сатка коюлду. Жери болсо 5 соток. Бул жакта дагы кошумча жер кылып алсаңыздар болот. Кантип дейсиздерби? Азыр сиздерге айтып көрсөтүп беребиз. Бул жерде бир аз чукурлук жер бар. Мына ушул өзүңүздөрдүн тушуңуздарды чукурлук жерди толтурсаңыздар, сиздер өзүңүздөр толтуруп обара болбойсуздар. Убаракерчиликтин кереги жок. Жанагындай шаардын четинде же шаардын өзүндө эски имараттарды бузгандан кийин андан калган калдыктарды бир жака жок кылыш керек да төгүп. Мусор төккөн жерге төгө албайт. Ушундай чукурлуктарга төгүп берет. Өздөрү кызыктар. Өздөрүнү чакырсаңыздар, көрсөтүп эле койсоңуздар, до конца дагы төгүп ушул жерди тегиздеп толтуруп берип кетишет. Анын үстүнө топуракты төгөсүздөр, бир сүрдүрүп койсоңуздар, мына сиздерге жерби жер. Мына ушундай кылып алсаңыздар дагы болот. Азырынча 5 соток. Бул үйдүн ээси айтты, бул жерде суу кампасы дагы даяр иш кызуу жүрүп жатканда токтоп калган экен. 2-3 күндүн ичинде бүтүрөт. Bir аптанын ичинде ашыгы менен. Бул жерге бир 5-6 тонналык суу кампасы дагы бар. Бул жерге суу чыгат, аптасына 1-2 жолу чыгат экен. Бул жердегилер расписаниясын билет, графигин билет, толтуруп алат, суу кампа менен кеңири жашай берет. Негизи коңшу колоңдор бүт бардыгы жашылча мөмө жемиштерди эгип тигип, багын өстүрүп жаткан учуру. Албетте суу бардыгы үчүн мына ушундай иштер жүрүп жатканы. Эми туугандар, убакытты көпкө созбостон сиздерге үйдүн ички шарттарын, бөлмөлөрүн көрсөтүп кетейин. Эшик терезелери бүт бардыгы пластиктен. Жүрүңүздөр, бисмилла. Бул жер коридор. Коридор узун туурасы 7-2. Оң тараптан баштап берели. Оң тарапка кире турган болсок, кыргыз бөлмөсү. Кыргыз бөлмөсү дегенде эмне? Бул жер кухня дагы боло берет. Кааласаңыздар спальня же болбосо олтуруучу, кышында кыштоочу жай. Анткени бул жерде кыш печкеси бар. Кыш печкеси 2 бөлмөнү тең жылытат. Ээсинин айтымына караганда бул өтө үнөмдүү жана тез бат ысыйт. Негизи күнгө бет экен. Ар бир бөлмөдө 2ден терезе орун алгандыктан бул бөлмөлөр тез ысыйт. Бул 3,5 3,5 болгон чакан бир бөлмө. Андан өтүп экинчи бөлмөгө башпага турган болсок, бул жагында болсо спальня 6,5 3,5 ата-энелер уктоочу бөлмө. Бул жакта дагы 2 терезе орындыктары каралган пластиктен. Потолоктор болсо акталган, сырдалган, шпаклевка тартылган, дубалдары дагы акталган, шпаклевкалар тартылган. Асты болсо паркет, кыш печкенин экинчи тарабы жылуулук ушул жактан чыгып турат. Бул 3-чү бөлмөгө башпага турган болсок, 3-чү бөлмө конок бөлмөсү азыр эми толук курулушу бүткөрүлө элек, дээрлик 80% бүткөрүлгөн. 2 терезеси эки тараптан тең турат. Потолокко көз чаптыра турган болсок, потолоктон эми гипсокартондор менен ар кандай формага келтирилген натяжный потолок же болбосо өзүңүздөрдүн каалагандай типтеги потолокту жасаганга ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Акталган, сырталган евро монтаж болуптур. Электромонтаждары дагы өзүңүздөр көрүп тургандай. Асты болсо стяжка болгон. Андан кийинки чакан бир бөлмөнү көрдүк. Ага башпага турган болсок, бул душ туалеттин орду, порчикалары бар, электромонтаждары кирген. Кыскасын айтканда, бул жактагы өзүңүздөр табитиңиздерге жараша бүтүрүп алсаңыздар болот. Андан кийинки акыркы бөлмө бул детский бөлмө. Бул детский бөлмөсү дагы бир 3,5 3,5 чакан. Эки тарапта тең терезелер орун алган. Пластиктен күн батыш тарапты жана түштүк тарапты карап турат. Туугандар, ушул үй сиздерге насип болсун. Бул Озгурдун дачасында орун алган. Коңшу колоң бүт бардыгы көчүп келген. Сиздерге коңшулардын көчүп келгендиги тууралуу дагы видеону көрсөтүп коеюн, туугандар. Кайсыл бул тараптан дагы көрсөтсөм ыңгайлуу экен. Жүрүңүздөр. Эгерде бул жака жакында агын суу, сугат суу келе турган болсо, ак буранын бир бөлүгү келе турган болсо, караңыздар, бул жер какыраган жер эмес, сапсары эмес, көк-мөк жап-жашыл жерге айланат. Караңыздар, ансыз деле жаңы курулуштар курулуп, баардыгы көчүп келип, кадимкидей жашап жаткан учуру. Бул эч жерде кандай какыраган жер экен деп ойлобоңуздар. Алып койсоңуздар 5-6 жылдын ичинде бул жер дагы тыкыз бир жакшы оштун бир четиндеги шаар же айыл болуп калат, түптөлөт. Эми туугандар, бул үйдүн баасы $24,000 бааланды. Кеми болот албетте. Ээсинин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып дагы байланышып келсеңиздер болот. Негизи кайсы телефон номерлерге чалып байланышабыз? 774 менен 10 10 76.
Ушул телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. Азыр эми үйдүн сыртына дагы бир телефон номерлер жазылган, камтылган. Ошону дагы тартып коеюн. Ага дагы чалып байланышсаңыздар болот туугандар. Фундамент өзүңүздөр көрүп турасыздар. 1 метрдей, астына дагы бир 1 метрдей жок дегенде 60 сантиметр киргендир. Мына ушул 71 менен 94 07 07 ушул телефон номерлерине чалып байланышып келсеңиздер болот туугандар. Сиздерге насип кылсын. Бул жагы болсо айыл туугандар, айыл. Мечит, мектеп, бала бакчалары бир кандай десек 700-800-1 километрге жетпеген аралыкта. Ал жакта эми 15-20 мүнөт вактыңыздарды коротуп барсаңыздар, балдарыңыздар ошол жактан тарбия ала берет. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Баса дагы туугандар. Тетиги тушубузда турган ипподром, Төлөкөнүн майданы десек дагы болот. Анын бет маңдайындагы ушул Озгурдун дачасы. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык туугандар. Телефон номерлерге чалыңыздар. Сиздерге насип кылсын.